Баткен облусунда окуганды жана жазганды интеграциялап окутуу боюнча мугалимдер үчүн окутуу тренингдер жүрүүдө. Окуучунун деңгээлине жараша окутуу ыкмасын колдонуу аркылуу башталгыч мектеп окуучуларынын окуганын түшүнүү, чыгармачыл жана күн сайын жазуу көндүмдөрүн жакшыртууга багытталган окутуунун жаңы ыкмалары мугалимдерге үйрөтүлүп жатат. Мындай окутуулар жылдын аягына чейин улантылат. Буга чейин 2 мыкты тренерибиз бар. Бишкектен барып окуп келди. Тренерлер ар бир райондордо бар, район шаарларда. Ошол район шаарлардагы мугалимдер келишти. Сүлүктүүдөн келди, Лейлектен, Баткен шаарынан бар, Баткен району Кадамжай жана Кызылкия шаарынан. Ошол ар бир жалпы бир 25ден ашык мугалим катышып атат. Мурда биз окуу сабагы менен гана чектелип калсак, мында интеграциялап окутуу, ошол балдар китептерин башка предметтерге дагы кантип киргизсе болот. Мисалы үчүн математика, окуу, музыка, ТТКны, сүрөт сабактарына дагы интеграциялап окутуу болуп жатат. Андан кийин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде окутуунун ыкмасы боюнча биз дифференциацияланган окутууга көңүл бөлүп атат да бул долбоордо. Анткени бул биздин жалпы эле башталгыч класс үчүн эмес, жалпы билим берүү тармагындагы мугалимдер үчүн өтө керек. Анткени биз балдардын кызыкчылыгына, жекече өзгөчөлүгүнө, муктаждыгына карап билим берүү беришсек, ошондо ийгиликтүү болот да. Ошол бул долбоордо көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында жайгашкан максаттуу мектептеринде эмгектенген 13.500дөн ашуун башталгыч класстардын мугалимдери жана китепканачыларын окутуу салттуу бетме-бет окуу форматында атайын программалардын жана мобилдик тиркемелердин негизинде ишке ашырылат. Натыйжада өлкө боюнча 300.000ден ашуун башталгыч мектеп окуучулары ийгиликтүү окуу жана жашоо үчүн зарыл болгон функционалдык окуу көндүмдөрүн жакшыртышат. Ал эми окутуунун катышуучулары бул ыкмаларды өз аймактарында жайылтылары күтүлүүдө. Башталгыч класстарда математика сабактарында жазууну колдонот, күндөлүк жазууду, мындай күнүмдүк жазуу көндүмдөрүн пайдаланат деген түшүнүктөн алыс болчумун. Мен мынакей 5 күндүк семинар тренингдин алкагында мен ушул башталгыч класстарда математика жана башка турмуш тиричилик коопсуздук негиздери сабактарында ушул усулдарды колдонооруну билдим. Мен мурда адабий окууда гана колдонулат деген түшүнүктүү болсом, азыр башка да предметтерде колдонсо болот экендигине ынандым. Анан мен райондук билим берүү бөлүмүндө эмгектенгениме байланыштуу бизге атайын биздин бул жердеги координаторлор тарабынан өзүбүзгө мектептер бөлүнүп берди. Эске сала кетсек, USAID-тин окуу керемет долбоору Баткен облусунун 176 башталгыч мектептериндеги миңдеген окуучулардын математика жана окуу сабактары боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган. Долбоор Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте өлкө боюнча 1687 мектепте ишке ашырылып жатат. Каныша Яшымова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.